УКМК Кумторго тинтүү жүргүзүп кассаны алып чыгышты. Кумтор Голд компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык тинтүү иштери УКМК кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле ал жерде Кумтор боюнча комиссиянын өкүлдөрү да бар. Алдын ала маалым болгондой, УКМК кызматкерлери тарабынан Кумтор Голд компаниясынын кеңсесинен касса жана ошондой эле баардык техникалык каражаттар чыгарылган. Бул ортодо кеңседе аталган мекеменин кызматкерлери жок экени айтылууда. Булак Назар Ньюс. Канадалыктардан калган Кумтор кытайлыктарга берилгени жатабы? Канаданын жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери Кумтор кенине байланыштуу биргелешкен билдирүү таратты. Анда аталган эки өлкө Кыргызстандын маанилүү инвестициялык өнөктөшү экени белгиленип, тоо кен тармагына байланышкан акыркы окуяларга тынчсызданууну билдирген. Курчуган кырдаалдагы шашылыш чечим. Тажикстан менен болгон чек арадагы согуштан Кыргызстандын 36 жараны көз жумуп, калайык калк кан жутуп турганда коомчулуктун көңүлү Кумтор кенин иштетүү боюнча эң ири инвестициялык долбоордун айланасындагы кырдаалга бурулду. Быйыл 17 февралда Жогорку Кеңеште кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Кийин ага мамлекеттик макам ыйгарылган. Кыргызстандагы эң ири алтын кенине байланыштуу түзүлгөн мамлекеттик комиссия 12 майдагы жыйынында Кумтор Голд компания Кыргызстанга төлөп бериши зарыл деген төлөмдөрдүн жалпы суммасын жарыялады. 12 майда комиссиянын отурумунда анын төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кумтор Голд жалпысынан 4 миллиард 252 миллион доллар, 459 миллиард 558 миллион сом төлөөгө милдеттүү экенин айтты. Жапаров мунун 3 миллиард 86 миллион доллары келтирилген экологиялык зыян үчүн айыппул, 1 миллиард 166 миллион доллары төлөнбөй калган салык экенин айтты. 6 майда Жогорку Кеңеште бул ишканага сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам долбоору кабыл алынган. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компаниясын Кыргызстандын экологиясын мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирилген. 8 майда Сентера Голд билдирүү таратып, ишканага коюлган доолор таптакыр негизсиз экенин, ал эми парламентте кабыл алынган мыйзам 2009 жылдагы макулдашууга карама-каршы келерин, Кумтор Голд мыйзамдарды эч убакта бузбаганын айткан. Уусу менен чуусу көп Кумтор. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Сентера компаниясы иштетет. Учурда Кыргызстандын үлүшү 26% түзөт. Соңку бир жумада Кыргызстанда Кумтор Голд компанияга байланыштуу бир нече олуттуу чечимдер кабыл алынып жатат. 6 майда Жогорку Кеңеш бул ишкананы сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырган. Мисалга 1992 жылы Кыргызстандын үлүшү 66,67%, Камеконун үлүшү 33% болгон. Андан кийин башкаруу эки негизги негиз менен канадалыктардын колуна убактылуу өткөрүлүп берилген. Биринчиден, Кыргызстанда тажрыйбасы бар адистер болгон эмес. Аларды даярдоо убакытты талап кылды. Экинчиден, баштапкы этапта Камеко өз каражаттарын долбоорго инвестициялаган. Долбоордун жалпы чыгымынын 3,4% жана кендин кепилдиги менен насыя алган. Мындан тышкары өкмөт Кумтор Голд компания 2002 жылга чейин салыктардын жана башка милдеттүү төлөмдөрдөн бошоткон. Долбоордун жетекчилигине фабрика курулганга чейин жалпы чыгымдын 4% жана курулуш бүткөндөн кийин 4,5% сыйакы төлөнгөн. Ал инвестицияланган каражатты кайтарып бергенге чейин жана өзүнө тартылган насыяны төлөп бергенге чейин менеджмент убактылуу Камекага өткөрүлүп берилген. Андан кийин Кумторду башкаруу Кыргызстанга өтүшү керек болчу. Насыялардын 80% 2003 жылдын аягына чейин кайтарылган. Долбоорду канадалыктар жүргүзүп жаткандыгы алар тарабынан баштапкы келишимдерди бузуу фактыларын тастыктаса болот. Өнөр жай өндүрүшү башталгандан кийин 10 жыл өткөндөн кийин 97 жылы башталган Кумтор Кыргызстанга өтүшү керек болчу. 2003-2004 жылдары бул долбоор Сентеранын курамына бириктирилип, Кыргызстандын андагы үлүшү 33% түзгөн. Аны улай мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда өкмөт 17% акциясында сатып жибергени, Кыргызстандын Центерада 15% үлүшү калганы белгилүү болгон. 2009 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин өкмөтү Центера менен концессиялык келишимге кол коюп, анда Центерадагы кыргыз өкмөтүнүн үлүшү 33% түзгөн.
2016-жылы Кыргыз өкмөтү менен орток пикир табылбай жаткан маалда Центера компаниясы Түндүк Америкадагы жаңы кенди сатып алуу үчүн кошумча эмиссияларды чыгарган. Бул кыргыз тараптын үлүшүн 26,5%га түшүп кетишине жол ачкан. Убактылуу башкаруу кирди, улутташтыруу жөнүндө сөз жок. Соңку бир апта ичиндеги Комтордун айланасындагы окуялардан улам Центеранын Торонто биржасындагы акциялары дээрлик 30%га арзандап кетти. Ал эми Комторду улутташтыруу жөнүндө сөз козголо элек. Экологиялык чыгым үчүн чыгарылган соттун чечими аткарылабы деген суроого экс-вице-премьер Базарбай Мамбеталиев Комтордон 261,1 миллиард сомду өндүрүү чечими эч качан аткарылбайт деген пикирин билдирди. Анын айтымында бул жөн гана каргашалуу окуяны унуттуруу үчүн биздин элдин маанайын, көңүлүн убактылуу бөлүп туруу үчүн жасалган иш. Сот Комтордон экологиялык мыйзам бузуулар үчүн 261,7 миллиард сом өндүрүү чечимин чыгарды. Бирок бул чечим эч качан аткарылбайт. Ал жөн эле биздин элдин маанайын, көңүлүн убактылуу бөлүп туруу үчүн жасалган иш. Аткарылбайт дегендин себеби бар. Анткени 2009-жылы 29 апрелде Канаданын компаниясы менен биздин өкмөт Комтор долбоорун иштетүүнүн жаңы шарттары деген келишим түзгөн. Аны болсо 30 апрелде жогорку кеңеш бекиткен. Ошол жерде баары жазылган. Биздин Кыргызстан эч качан Комтор боюнча Канаданын компаниясына нааразы болуп, сотко эл аралык уюмдарга кайрыла албайт деп жазылган. Ошон үчүн Комтордун тагдырын башкача чечиш керек. Кантип чечсе болоорун чечмелеп, өкмөткө сунуш киргиздим. Алар азыр ойлонуп карап жатышат. Эң негизгиси 97-жылдан бери Канаданын компаниясы биздин алтынды чыгарып кетүүдө. Бирок чыккан алтын келишим боюнча бизге болгону 13 эле үлүш калтырып жатат. Бул эми 24 жылдан бери уланып келүүдө. Мындан ары бул каргашалуу окуяны улантууга болбойт. Биздин өкмөт, биздин коомчулук бир жыйынтыкка келиши керек да. Канадалыктардан алынган Комтор кытайлыктарга берилеби? Комтор Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга жана жазык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы 14 майда кабарлады. Комтор улутташтырылбай турган болсо, ал канадалыктардан алынып, кытайлык China Gold компаниясынын башкаруусуна берилери тууралуу маалыматтар бир нече жылдардан бери айтылып келген. Аталган компания буга чейин жер үй алтын кенин алууга да кызыктар болгон. Ал арада Кытай Кыргызстандын экономикасына колдоо көрсөтүү үчүн 350 миллион юань, болжол менен 54 миллиард доллар өлчөмүндөгү грант бөлүү чечимин кабыл алганын айтты. Ошондой эле Кытай Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызын төлөө боюнча кечиктирилген убакытка кошумча төлөм кошпой турганын билдирди. Кытай өкмөтү ушундай чечим кабыл алганын бул өлкөнүн тышкы иштер министри Ван И Кыргызстандын башкы дипломаты Руслан Казакбаев менен жолугушуусунда айтканын Кыргыз тарап 12 майда кабарлады. Акыркы мезгилдерде Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен болгон мамилелерде Пекиндин стратегиясы өзгөрдү. Бул айрыкча Кыргызстандын мисалында байкалат. Лента Чекит.ру Кытай аймактагы таасирин кантип күчөтүп жатканын жана ЕАЭ мамлекеттеринин Бейжин менен жакындашуусу Орусия үчүн кооптуу жактарына токтолуп, мындан бир жума мурда жазып чыккан. Мунун бардыгы Кытайдын Борбор Азиядагы тышкы саясий векторундагы өзгөрүүлөрдөн кабар берет. Кытайдын акчасына көз каранды болгон Кыргызстан кытайчыл саясатчыларды сынаган ыңгайлуу трамплин. Ушундай достукту региондун башка өлкөлөрүндө да орнотуу аракеттери жүрүп жатат. Садыр Жапаров менен Кытай агенти делген Жунус уулунун байланышы. Президенттикке талапкерлердин бири Канатбек Исаев түздөн-түз Жапаровду кердин кызыкчылыгын коргогон деп айыптады. Бул айтылгандар Жапаровдардын үй бүлөсүнүн тарыхына гана эмес, өзүнүн өмүр баянына да негизделген. 2007-жылы болочок президенттин бир тууганы, ошол кездеги депутат Сабыр Жапаров мамлекеттик тендерди утуп алып, жыргалан кенин 71% акциясын 320 000 долларга алган. Чуунун себеби алгач баа өтө төмөн деп эсептелген. Андан кийин бир тууган Жапаровдор кенди кытайлык инвесторлорго өткөрүп беришкен деп болгон. 2012-жылы кендеги өрттөн кийин Жапаров маалымат каражаттары билдиргендей Кытайларга Борбор Азиядагы эң ири Комтор кенин берүүнү сунуш кылган. Эми президент болуп ал Кытайга жетим тоо темир кенин берүү сунушу менен кайрылган. Жапаровдун айрым санаалаштары дагы Кытай менен байланышта. Мисалы парламент депутаты Адыл Жунус уулу. Ал Керде Гулжа шаарында Синьцзян уйгур автономиялуу районунда туулуп, Кытайдын улуттук минералдык өнүгүү академиясында иштеген. Анын жубайы Туран Турсун кызы автономиялуу округтан болот.
Шинжаңда ал аймактык парламенттин аппаратында иштеген. Жунус уулу 90-жылдардын орто ченинде Кыргызстанга аялы менен көчүп келген. Анткени ал мен нан менен сууга олтурсам да туулган жериме кайтып келүүнү каалагам. Жубайлар Бишкек улуттук университетинде кытай тилинен сабак беришип, тоо-кен бизнеси менен алектенишкен. Кытайлык ишкерлер 4 ишканасында тең өнөктөш болушкан. Анан Жунус уулу саясатка барууну чечип 2015-жылы парламентке шайланган. Анын депутат катары эсинде калган эң негизги нерсе бул улуттук Air Кыргызстан авиакомпаниясын кытайлык инвесторлорго өткөрүп берүү сунушу. Кытайлыктар Жапаровдун шайлоо өнүктүгүн аябагандай көп каражат менен байланыштырат. Революция маалында эркиндикке чыккан жакынкы туткун $560 000 ашык каражат топтогон. Бул башка 17 талапкер чогултканга караганда көп. Жапаров буга пенсионерлер пенсияларын көтөрүп кетишти деп билдирген. Бирок Жапаров Air компаниясынан бери дегенде $12,000 алганы белгилүү. Анын директору Кытайдын жараны Хуан Цяньхун. Митингдерге Жапаровдун тарапташтарын ташыган автобустардагы бир Кытай жараны Тохуттибу оорукаликага таандык. Канада жана Британиянын Кумтөр кенине байланыштуу тынчсыздануусу. Канаданын жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери Кумтөр кенине байланыштуу биргелешкен билдирүү таратты. Анда аталган эки өлкө Кыргызстандын маанилүү инвестициялык өнөктөшү экенин белгилеп, тоо-кен тармагына байланышкан акыркы окуяларга тынчсыздануусун билдирген. Ачык акционердик коомдор жөнүндөгү мыйзамга жана парламенттин 17-майдагы кезексиз отурумуна көз салып жатабыз. Биздин түшүнгөнүбүз боюнча 17-майда депутаттар Кумтөр Голд компаниясын улутташтыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Бирок бул окуялар Кыргызстанга түз инвестициянын келишине кесепет тийгизет деп тынчсызданып жатабыз. Бул Кыргызстандын ансызда алсырап бараткан экономикасына залалын тийгизет деп жазылган билдирүүдө. Элчиликтер Кыргызстандын министрлер кабинети менен орток пикирге келип, макулдашуулар оң натыйжа берерине ишеним артып турганын белгилеген. Эске салсак, 2020-жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордуна талапкер Садыр Жапаров түрмөдөн чыккандан кийин Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында Кумтөрдү улутташтыруу идеясынан баш тартканын айткан. Мен ал кезде 8 жыл мурун улутташтыруу керек деп айткам. Бирок азыр эч кандай мааниси жок. Азыр Кумтөрдү алтын калбай калды. Сентер аягына чейин бүтүрүп, андан кийин рекультивацияны жүргүзүү керек. Садыр Жапаров, Булак УА Чекиткейжи. Чолпонбек Абыкеев, Кумтөр эл аралык сотко кайрыла албайт. Кайрылса баары бир камалаарын өздөрү деле билишет. Коомдук ишмер жазуучу Чолпонбек Абыкеев Кумтөрдүн жетекчилерине токтоосуз кылмыш иши козголуш керектигин сунуштоодо. Анын оюнда Кумтөр эч качан эл аралык сотко кайрыла албайт. Анткени Кыргызстандагы былык иштерин эл аралык сот билсе, айып-пул салуу менен гана чектелбей, баары камалаарын өздөрү деле билет, дейт. Билдирүү өзгөртүүсүз сунушталат. Кумтөр анын айланасындагы чырлуу коррупциялык иштер тууралуу деги эле айтылбаган сөз калды беле. Бүгүнкү Акылбек Жапаров тарабынан ачыкка чыгып жаткан сөздүн баары көшөгө артында, ашканада буга чейин деле айтылчу эмес беле. Кумтөрдүн Кыргызстанга жасаган мамилеси Кыргызстандын мыйзамдарын кой деги эле дүйнөдөгү бир дагы мыйзам көтөрө алгыс иш. Алардын ошентип эсирип кетишине мамлекет ичиндеги эч ким кирише алгыс. Сөзүнчө, мамлекет түзүп алышына биринчи кезекте бийликтин эң башында олтургандар шарт түзүп беришкени да түшүндүк. Канчалык терең изилденген сайын ошончолук укмуш былыктар чыга берет. Муну биринчи кезекте Кумтөрдүн жетекчилиги жакшы билет. Ошондуктан Кумтөрдүн жетекчилиги эч убакта эл аралык сотторго кайрыла албайт деп ойлойм. Мисалга, экологиялык кылыктары боюнча эл аралык комиссия келип текшеришсе, келген комиссиянын мүчөлөрүнүн жүрөктөрү түшүп калат. Анда түз эле адам затына, анын ичинде жалпы Борбордогу Азияга жасаган катастрофалык иштери үчүн миллиарддаган доллар каражаттарды төлөп эле кутулушпастан бут камалышы керек болот. Мен муну Кумтөргө бир жолу барбасам да окуган маалыматтарымдан эле билип, бөркүмдө ишенип турам. Экинчиси, иш үстүндө 30дан ашык адамдардын өмүрү кыйылып, 100дөн ашык адам майып болуп калса да бир да жетекчи жаза алган эмес. Дүйнөдөгү бир да мамлекеттин мыйзамында адам өмүрү кыйылса да эч ким жазаланбай өз билгенин кыла берсин деген көрсөтмө жок. Кумтөрдүн жетекчилерине токтоосуз кылмыш иши козголушу керек да, эгер качып кетишсе Интерполго берип коркунучтуу кылмышкерлер деп аташ керек. Ал эми коррупциялык каласа береселери улам ачыкталган сайын дүйнөлүк коомчулукту жийиркендирген фактылар толуп чыгат. Бул да Кумтөрдүн иштеткендердин айбирин айрандай төгөт. Кумтөрдү иштеткендерди эл аралык сотко кайрылабыз деши өзүбүздүн өзүбүз өлтүрөбүз дегенге барабар.
Муну алар жакшы түшүнүшөт деп ойлойм. Бул ак ЖТТВ чекиттейи.